СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Конституциянын жаңы долбоору иштелип бүттү. Эми жогорку кеңешке сунушталат. Ош облусунда эл аралык Банги каналына бөгөт коюлду. Кыргызстанда стимул аталышындагы спорттук телесериал жарык көрдү. Чүй облусунун 3-чү самбо турнири өттү. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун алгачкы чет өлкөлүк визити Россияга болот. Бул тууралуу жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда вице-премьер-министр Равшан Сабиров маалымдады. Анын билдирүүсүнө караганда, визиттин жүрүшүндө газ маселеси талкууланат. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан кеңешме Конституциянын жаңы долбоорун жакында жогорку кеңешке өткөрөт. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев кабарлады. Баш мыйзамдын долбоору ушул жумада акыркы жолу талкууланып, андан соң парламенттин кароосуна киргизилет. Конституциялык кеңешме президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун буйругу менен 20 ноябрда ишин баштаган. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Эдуард Ауэрди кабыл алып, 2021 жылга коюлган пландарын, кызматташтыктын алкагында боло турган иштерди талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Руслан Казакбаев учурдагы ички саясий кырдаал тууралуу маалымат берди. Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюунун жана ратификациялоонун мындан аркы процессин тездетүү маселесине өзгөчө маани бериле тургандыгын белгиледи. Руслан Казакбаев Кыргызстан демократиялык принциптер, анын ичинде эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулар менен келишимдер боюнча милдеттемелер өлкөдө саясий кризисти болтурбоо үчүн так сакталышын камсыз кылууга умтула тургандыгын билдирди. Эдуард Ауэр Европа биримдиги 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда болуп өткөн президенттик шайлоону кубаттай тургандыгын айтты. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 71 адамдан табылып, бир бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка караганда, оору жуктургандардын көбү Бишкекте жана Чүй облусунда катталды. Ал эми бир сутка ичинде 98 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарда коронавирустан 661 бейтап, амбулатордук түрдө 952 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча медициналык кызматкерлер арасында коронавирус жуктуруп алган учур катталган жок. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 83 971 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 80 025 киши айыгып чыкса, 1401 адам каза болду. Кыргызстанда өспүрүм балдардын зордук-зомбулукка кабылган учурлар көп катталып жатат дешет адистер. Арасында сексуалдык зомбулукка кабылган балдар дагы бар. Мындай окуяларды алдын алуу үчүн тиешелүү органдар 4 жылга атайын план иштеп чыгышкан. Эми анын алкагында иштер аткарылмакчы. Кыргызстандагы жаш өспүрүмдөр зордук-зомбулукка көп кабылып, анын натыйжасында өз өмүрүнө кол салгандар да жок эмес. Адистердин билдирүүсүндө жаш балдардын жана кыздардын сексуалдык жактан кордолуп, телефон аркылуу кайрылуу жасагандар арбын. Негизи мындай учурлар абдан көп. Анан жанагындай мисалы ушундай интернетке чыга калганда, анан жана соцзащита сыяктуу, анан милициясы биз буну кылып атабыз, тини кылып атабыз, иштеп атабыз деп чыга калып атышпайбы? А на самом деле мындай арыздар РОВДда абдан көп да. Мага через Instagram, Facebook мен баракчаларыма уже жазылып, кайрылгандар өтө көп болуп атат да. А биз мурун ачыгын айтканда билбей жүрүптүрбүз да. Мисалга алсак, жакында эле Бишкектеги мектептердин биринде 15 жаштагы 2 балага окуткан мугалиминен сексуалдык кордук көрсөтүлгөн. Окуя Октябрь райондук сотуна катталып, учурда сотко чейинки өндүрүүнүн алкагында тиешелүү тергөө иш-аракеттери улантылууда. 4 января 2021 года 2021 жылдын 4 январында Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен жаран кайрылган. Анда шаардагы мектептердин биринде мугалим окуучуларына зордук көрсөткөн жаранга чара көрүү боюнча. Бул факт райондук ички иштер бөлүмүнүн каттоосунан өтүп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 165 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. по статье
65. Мындай көрүнүштөргө балдардын укугун коргогон адистер негизги себептери катары ата-эненин баланын алдындагы милдетин унутуп койгондугу, балага кордук көрсөткөндөрдүн татыктуу жазаланбай келе жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Андан тышкары коомдо балдарга карата кайдыгер, ташбор мамиле жаралды дешет. Балдарды тарбиялашкан чоң адамдар деген ушу зордук зомбулоонун түрлөрүн билишпейт, анан алардын кесепетин да билишпейт да. Алардын терс таасири кандай болот экен, баланын психикалык жана физикалык ден соолугуна кийин келечекте кандай таасир берет экен, ошону билишпейт да. Алар ойлошот, мындай уруп сабап койсок, кыйкырып койсок, бул эчтеке болбойт деп. Чыныгы ушу балдардын, кичинекей наристе балдардын жана өспүрүм балдардын психикалык ден соолук абдан морт болот, жана физикалык ден соолук дагы морт болот. Эми чоң адам көтөрө алган орчундукту кичинекей балдар көтөрө албайт да. Өлкөдө дал ушул маселенин айланасында иштер жүргүзүлүп жаткандыгы менен коомду али болсо кордук көрсөтүү ишине бөгөт коюла элек. Уят, өтө уят нерсе. Насилие. Как вы думаете, как наказ должен наказать таких людей, которые именно издеваются над детьми? Эми не кылыш керек? Ташбаран кылыш керек ал элдерди. Өзүнүн да балдары бар да ошондойчу. Наверное, одной из таких ступеней насилия вообще в семье. Вот. Как вы думаете, как это должно быть пресекаться вообще? Пресекаться, с психологом нужно разговаривать, нужно, наверное, идти к психологу, вот мое мнение. Сөзүбүз карашыбыз керек биринчиден. Ата-энелер өздөрү караш керек. Ата-энелер өздөрү карап, өздөрү тарбия бериш керек. Белгилей кетсек, 2021 жылдан тарта Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Балдардын укугун коргоо лигасы биргелешип, зордук зомбулукка каршы 4 жылдык план иштеп чыгышкан. Анда бир нече милдеттер каралган. Ошондой эле мындай окуяга кабыл болгондор 111 номуруна чалып жардам алса болот. Улзат Байырбекова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Ош облусунда эл аралык Банги каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирет. 22 январда кылмыш жаза кодексинин 267 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Ош шаарынын мамлекеттик чек арадагы Бангизат тобунун кылмыштуу ишине бөгөт коюлду. Кармалган 1966 жылы жана 1962 жылы туулган жарандар Борбордук Азия өлкөлөрүнө Бангизаттарды ташуу жана сатуу үчүн туруктуу канал түзүшкөн. Автоунаасын тинтүү учурунда алдыңкы отургучунун астынан салмагы 100 килограммды түзгөн кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жети бар зат табылган. Алардын жашаган жерин тинтүү учурунда кампа жайлары табылып, жалпы салмагы 500 граммдан ашык кочкул күрөң түстөгү 3 брекет табылып алынды. Экспертизанын корутундусуна ылайык изилдөө үчүн берилген заттар жалпы салмагы 600 граммдан ашык кара курай чайыры, тактап айтканда гашиш бангизаты болуп саналат. Учурда бул фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Быйыл кара кече көмүр кенинен 1,5 миллион тоннага жакын кара алтын казылып алынары белгиленген. Анын тең жарымы Бишкек жылуулук борборуна жөнөтүлүүдө. Антсе да мындагы отун өндүрүү ишканаларынын баарысы тең эле калк муктаждыгын канааттандырбай жаткандыктарын жашырып кереги жок. Мунун кесепетинен алыска аймактагылар айрым учурларда көмүрсүз калышууда. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. Кышкысын кара кече каттаган айдоочу Бакыт Исламовдун айтымында калкты көмүр менен камсыздоо түйшүктүн эң оору кесиптештерине туура келет. Кээде унааң бузулуп, жолдо калганыңда анын запастык бөлүктөрүн бүтүп 35-40 градустук суукка карабай талаада түнөгө аргасызсың. Эгер кур дегенде жалпы узундугу 40 чакырымдык дыйкан кара кече жолу асфальтталбаса да кайра оңдолуп турганында машакат азыраак болмок. Биз келген сайын дөңгөлөгү сатылып, дөңгөлөктөр деген азыр кымбаттап атат. Биз көп ошо запчастарга талап кылган сайын тияктагылар аны кымбаттатып, пайдаланып, баасын өстүрүп атат. Биз келип кеткен сайын эле ушу дөңгөлөк, моз, мотор дегендин баарын жасайбыз. Ходой, жолдун ушу кесепет. Анткени бир кезекте жумалап кезек күтмөй токтогон. Мына ушундай жаамдуулук байкалган Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын кара кече филиалында бүгүнкүгө 100дөн ашык адис эмгектенүүдө. Алардын карамагындагы 6 экскаваторда, 3 бульдозерде, 1 жүктөгүчтө жана 15 хобо үлгүсүндөгү автоунааларда күндүр-түндүр тыным жок.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кечедеги филиалы 2020-2023 жылдарга жалпысан 600 000 тонна көмүр өндүргөнгө милдеттенген. Бүгүнкү күндө мында иш шыдырып, план дээрлик 50 000 тоннага арбын аткарылууда. Иштер өзүңүздөр көрүп тургандай дагы эле улантылууда. Бирок уштапта аталган кесимдеги 10дон ашык ишкананын ичинен жалгыз гана отун өндүрүүнүн алектип жаткан бул объектиде техникага таңсыктык чоң. Алардын жетишсиздигинен болгону 2 жерден көмүрзүктөлүп, кээ күндөрү унаалар кезеги узара түшөт. Мунун кесепетинен жаңырган жылдын алгачкы күндөрүндө облус борбору Нарын шаарындагы кампалар бош калган. Эми тоо ишканасына ылайыктуу бизге техникалар керек болчу, бирок азырынча тендер өтүлүп, ал бирок алынбай турат. Бизге ошол эң эле бизге көйгөй маселе ушул бизге ошо техника тууралуу болот да. Албетте, мындай өксүктөр иштин ышыдыр жүрүшүнө кедергисин тийгизбей койбойт. Ушундан уламбы, Нарын облустук бийлик башчылары 10 күндө бирден атайын автоунаалардын кербенин уюштурушуп, элди отун суусуз калтыруунун аракеттерин жасашууда. Мисалы, азыр суткасына 150 унага көмүр жүктөлүп жөнөтүлсө, алардын тең жарымы алыскы делинген Кочкор, Нарын, Атбашы жана Актала райондоруна сапар тартышат. Эң негизгиси бул жерде көмүр дайыма болсо эле, көмүр каскан ишканалар эгерде көмүрдү сапаттуу көмүрдү даярдап берсе көбүрөөк эч кандай үзгүлтүк болбойт деп ойлойбуз. Анткени техника жетиштүү, Кудайга шүгүр. Мына бүгүнкү күндө жеке секторда мындай оор жүк ташыган машиналар жетиштүү да, ошолор эле камсыз кылып, туруктуу камсыз кылып берген мүмкүнчүлүгү жетет да. Балким мына ушул Кара Кече жана Минкуш тилкелериндеги 50ге жакын көмүр казуу ишкананын баары эч болбоду дегенде, кышкысын жалкоолук кылышпаганда Нарын, Ысык көл, Чүй жана Талас облустарында олуттуу деле маселелер жаралмак эмес. Тилекке каршы азырынча иштеп жаткан бир өкөсүнүн телегейди тегиз кылып жиберүүгө чамалары чак. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, ЛТР, Жумгал району. Бразилияда учак кулап, футболчулар каза тапты. Россиядагы демонстрацияларга кеминде 100 000ге жакын адам катышты. ГАМ ковид-вак вакцинасына колдонуудагы негизги эрежелер ачыкка чыкты. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар программаны улантат. 24 январда SpaceX компаниясы Falcon 9 ракетасын 143 спутниги менен учурду. Бул космос тарыхында космостук аппараттарды орбитага бир мезгилде учуруу боюнча рекорд болуп калды. Ракета акшынын чыгыш жээги Флоридадан көтөрүлдү. Анын бортунда 30 кардардын 143-ü, анын ичинде Starlink интернетинин 13 спутниги орбитага чыгарылган. Аппараттардын жалпы салмагы 5 тоннаны түзөт. Баштапкы план боюнча ракета 23 январда учурулмак. Бирок аба ырайына байланыштуу кийинки күнгө жылдырылган. Ракета учурулгандан 9 мүнөттөн кийин анын биринчи баскычы Атлантик океандагы атайын аянтчага түшкөн. Мындай ыкма буга чейин бир нече жолу колдонулган. Ошондой эле 20 январда Falcon 9 ракетасы орбитага 60 Starlink спутнигин учурган. Бул аталган долбоордун алкагында 17-чи каттам. Буга чейин орбитага чыгарылган спутниктердин саны 1013гө жеткен. ГАМ ковид-вак вакцинасын колдонуудагы инструкциянын жаңы редакциясында Спутник 5 вакцинасын рак оорусу бар бейтаптарга өтө этияттык менен алынышы керектиги жазылган. Мындай алдын алуу препараттын онкологиялык ооруларга карата таасири боюнча маалыматтын жетишсиздиги менен түшүндүрүлөт. Эмдөө боюнча маалыматтын жетишсиздиги аутиомдук патологиясы барларды жана рак илдетине кабылгандарды тобокелге салышы ыктымал. Белгилей кетсек, Россиянын саламаттыкты сактоо министрлиги Спутник 5 вакцинасын 2020 жылдын август айларында каттоого алган. Ал Россиянын Түз инвестициялар фондунун колдоосу менен Гамалея улуттук борборунун адистери тарабынан иштелип чыккан. Коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасы дүйнөдө биринчи болуу эсептелет. Белгилей кетсек, ГАМ ковид-вак деген аталыштагы россиялык вакцина кийин Спутник 5 деп өзгөргөн. Москвадан тартып Владивостокко чейин өткөн нааразычылык акциялары Орусиядагы акыркы жылдардагы бийликке каршы эң ири демонстрация болуп калды. Бийликтин катуу көзөмөлүнө карабай, Орусиянын ондогон шаарларында 10 000ге жакын адамдар көчөгө чыгышты. Алгачкы нааразычылык акциялары Иракы чыгышта жана Сибирдин шаарларында башталып, кийин Борбор кала, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаарларында уланып, демонстранттар Навальныйга боштондук, Путин ууру деп аталган уран чакырып жатышты. Ар башка шаардын нааразычылык акцияларынын өзгөчөлүктөрү байкалды. Маселен, Якутск шаарында митинг 50 градус суукта өттү.
Чита шаарында полиция митингчилер таратпай койгон үчүн демонстранттардын алкоосуна татыды. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотууну талап кылган акциянын катышуучуларынын саны боюнча ар кандай маалымат тарады. НБХ медиа порталы акцияга кеминде 110 миңдей адам катышканын, андан да көп болушу мүмкүн экенин кабарлады. Ал эми бийликтин расмий сайттары болгону 4 миңге жакын адам митингге чыкканын жазды. Бразилияда учак кулап, анын кесепетинен 6 киши көз жумду. Маркумдардын 4-өө футболчу экени белгилүү болду. Авиакырсык кечээ Токантис штатынын Парту Национал шаарында болгон. Аба кемеси учуучу тилкетен көтөрүлгөндөн кийин бир аздан кийин эле кайра кулап түшкөн. Бортто пилоттун тышкары Пальмас футбол клубунун президенти жана 4 спортчу болгону кабарланды. Кырсыктан бирөө да аман калган эмес. Спортчулардын бардыгы 23 жаштан 28 жашка чейинкилер. Пальмас клубу бүгүн Гаяния шаарында белгилүү команда менен беттешмек. Эми оюнду кийинкиге жылдыруу каралып жатат. Учурда авиакырсыктын эмнеден келип чыкканы аныкталууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги демилгелеген өзүңдү тааны долбоорунун алкагында алгачкы иш-чара Бишкек шаарында өттү. Конок катары Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору, Кыргыз Республикасынын эл артисти Асылбек Өзүбеков чакырылган. Жолугушууга келгендер белгилүү актерго түрдүү багыттагы суроолорду узатып, жооп ала алышты. Ошондой эле Асылбек Өзүбеков автордук чыгармаларынан жандуу аткарып берди. Долбоор негизинен жаштардын адабиятка, маданиятка, тарыхка, деги эле улуттук өзгөчөлүктөргө болгон кызыгуусун ойготууну максат кылат. Бул сыяктуу иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында белгилүү инсандардын катышуусунда уюштурулат. Канча өнөр адамдары бар. Алар деле мындай элге айта турган сөздөр бар да, бук болуп турат. Анан ошолор менен жолугушсарды уюштурабыз. Анан бул долбоордун бир өзгөчөлүгү, маданият министрлигинин өзүнө караштуу мекемелер бар да, мисалы театрлар, филармония, ал жерде эмес, сыртка чыгат да. Жанагы окоптон чык деген идеология ошол да. Анан чыгып баарлашса, алар аркылуу маданиятка болгон кызыгуу өнүгөт, искусствого болгон кызыгуу өнүгөт. Кудай буйрса ушинтип биз театрларыбызды толтурабыз, ушинтип биз маданияттын деңгээлин өстүрөбүз да. Өзүмчө толкудум, эргидим, эс алдым, өзүм дагы бир топ суроолор болду. Ачык отуруп жан дилден сүйлөшүп алдык. Себеби кийинки улуу муундарга бизди баягы кенен ачык билет. Менин муунумдагы артисттерди. Кийинки муундар бизди баягы кино, телевидение аркылуу гана билет. Бул жерден ошон үчүн маңдай теске отуруп бир сүйлөшкөн, баарлашкан бул башка көп суроолор болду. Токио шаарында улуттук чеги жок искусство аттуу 18-эл аралык көргөзмө ачылды. Ага дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, жождордун профессорлору, чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, искусство сүйүүчүлөр катышты. Көргөзмөдө дүйнөнүн 22 өлкөсүнөн 180ден ашык чыгармалары көрсөтүлдү. Кыргызстандан 15 жаш сүрөтчүнүн эмгектери көргөзмөгө коюлуп, алардын 10-у балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары тарабынан тартылган. Эске салсак, көргөзмө 1 февралга чейин улантылат. Кыргызстанда стимул аталышындагы спорттук телесериал жарык көрдү. Сериал спортчулардын карьерасындагы кыйынчылыктарды, кызыктуу ирмемдерди, жалпы эле жашоо турмушундагы окуяларды өзүнө камтыйт. Алдыда аталган тасмага кененирээк токтолобуз. Тасманын жаратуучусу мындан 3 жыл мурун эле стимул деп аталган долбоор ачып, Кыргызстандагы спортчулардын тагдыры тууралуу 40ка жакын даректүү тасма тарткан. Ошондон улам спортчулар менен тыгыз байланышта болуп, машыктыруучулар чемпиондорду даярдаш үчүн кандай кыйынчылыктардан өтөт. Ал эми ошол спортчулар мындай жоопкерчиликтүү иш үчүн кандай күч жумшайт. Ушулардын баары менен жакындан таанышып, алар үчүн сериал тартууну көздөгөн. Кыргызстандагы спорттун бир 10дон ашык 15ке жакын түрү боюнча бир 40тан ашык документалдык фильмдер тарттык да. Анан биз ошол спортчулар менен тыгыз аралашып, машыктыруучулар кандай азап чегишет, кандай кыйынчылыктардан өтөт, спортчулар кандай жол менен спортчу болот, чемпиондукка жетиш үчүн эмне деген баягы азаптардан өтөт, ошонун баарын биз көрдүк да ичиненчи. Анан кийин ушинтип отуруп долбоор токтоп баштаганда анан ой келди да, ушуну бир сериалга айландырсак кандай болот. Не дегенде бизде спорттук сериал, деги эле спортчу аттындагы тасмалар жок экен да. Анан ошол сериалды баштап калдык.
Мындан тышкары бул долбоордун дагы бир максаты тасма аркылуу элеттеги жаш өспүрүмдөрдүн спортко болгон кызыгуусун ойготуп, дени сак улут жаратсак, кыргыз спортунун өнүгүшүнө өз салымыбызды кошсок дешет. Чындыгында долбоор башталгандан кийин жаштардын спортко болгон мамилеси жакшы жака өзгөргөнүн байкашкан. Албетте оор экен. Мисалы үчүн бизде только стойкадан иштейт. Тиякта болсо партерден кармашып иштешет экен да. Анан кийин карма, ыкма жаза десең, ошо сөздөрүң келишпейт экен, өзүңдүн кыймыл аракетиң да келишпейт экен. Аябай оор болду да. Телесериалдын дагы бир өзгөчөлүгү анда актерлор эмес, жалаң гана спортчулар роль жаратышат. Алардын айтымында актер болуп бир топ түйшүктү жараткан. Ошого карабай өз образдарын ачып берүүгө аракет кылышканын билдиришет. Көргөндө башында кыйын эле болду. Бирок кино биздин турмушка байланыштуу болгондон турмуштагы эле күнүмдүктөр аралашкандыктан бизге ошол жагынан утуш болду десем жаңылбайт болушум керек. Анткени жашоодогудай эле тартылып атат да. Эми баягы анча-мынча кыйынчылыктар болду. Күндө бир имиджди кармап жүрүш керек болуп, кээде бир дублду 3-4 күн улап ошондой тартылып калып да. Окшошпой калып кайра эметкенден анан сакалды өстүрүп ошондой эмелер болду да. Бир жака конокко үйдөгүлөр менен конокко барайын десең, сакалың өскөн жүдөп турсаң дагы алба дейт, бияктан үйдөгүлөр алып албайсың дейт, ошондой эмелер болот. Бирок ойлойм, ойдогудай эле болуш керек деп. Эске салсак, сериалды тартуу иштери ноябрь айларында башталган жана март айларында бүтүү пландалууда. Толук тартуу иштери бүткөндөн кийин гана көрүүчүлөргө тартууланат. Нурзада Тыналы кызы, Күмүш Куттубеков, СТВ. Азыр мындай. Үйүңө барабыз. Ата-энеңе төкпөй чачпай баарын айтып бересиң. Өткөн дем алыш күнү Чүй облусунун 3-чү самбо турнири өттү. Мелдешке Сары Өзөндүн балбандары гана эмес, Ысык Көл, Нарын, Талас облустарынан да курама командалар келди. 3 жылдан бери өтүп жаткан самбо турниринин жеңүүчүлөрү республикалык деңгээлге чыгып, өлкөнүн намысын коргошот. Сокулук районунда самбо боюнча жаш өспүрүмдөр арасында облустук турнир болуп өттү. Турнирге республиканын 5 облусунан келген балбандар катышты. Мелдештин негизги максаты жаштарды спортко тартуу жана аларга шарт түзүп берүү. Эми максатыбыз болсо ушул жаштар арасында спортту өнүктүрүү, именно самбо спорттун өнүктүрүү болуп эсептелет. Негизи жыл сайын Бишкек шаарында өткөрүлсө элек, бирок быйылдан баштап ушул турнирди Чүй областынын шаарларында, чоң райондорунда өткөрөлү деген максат менен ушул Сокулук районуна келип отурабыз, Сокулук районунда өткөрүп отурабыз. Бул мелдеште 250ден ашык жаш балбандар күрөшүп күч сынашты. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу машыга турган залдар жабык болуп, жакында эле ачылса да, күжүрбөн самбочулар облустук турнирге дыкат даярданып келишкен. Самбо келгениме 2 жыл болду. Даярдыкка буюрса жакшы эле. Соревнование алдында жаңы Бостерден сборго барып, ушу жакшы эле даярданганбыз. Менин атым Алтынбеков Марсель, Жайылар районунан келдим. Соревнование 2 круг өттүм, эми 3-үсүнө даярданып аткам. Меня зовут Токоев Тимур, мне 12 лет, занимаюсь уже 5 лет. Мне 12 лет, я занимаюсь 2 года. Балдардын дайындыгы азыр карантин болуп, көптөн бери залдарыбыз ачылбай, карантин уруксат берилгенден баштап бул биринчи турнирибиз болуп атат да. Азыр ошого балдарыбыздын кийинкиге дайынданып, кийинки жарыштарга дайынданганыбызга азыр шарт эми араң түзүлдү. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу самбо боюнча турнир былтырдан бери биринчи жолу өтүп жатат. Самбо федерациясынын президенти Нурлан Токоноевдин айтымында 2021 жылга 118 иш-чара каралган. Анын ичинде эл аралык мелдештер да бар. Учурда ага кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Экинчи максаты болсо, ошо дүйнө жүзүнө боло турган маракелер октябрь айында өтөт. Азиябызда быйыл
жазында өткөн атат, ошого даярдыктарды мына азыртан чүйдүн биринчилигинен баштап атабыз. Алдыга койгон максат ошо өтө турган мелдештерде чүйлүк жигиттер, биздин курама командабыз жакшы орундарга, чемпион мира, чемпион Азия болгонга аракет кылганга ошого жумшап атабыз. Чүй облустук турнирден алдыга озуп чыккан жаш балбандар республикалык мелдешке, андан соң эл аралык турнирге жолдомо алып, өлкөнүн намысын коргошмокчу. Облустук турнирге келген өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Мирбек Мияров жаш спортчуларга ийгилик каалап, өз кезегинде шарттарды түзүп беребиз дейт. Подряд компаниялар туура эмес салып коюп, азыр илтеген зал турат. Аны эми ачышканга суратып, сен азыр бүт бардык күчүбүздү жумшап ошону ачып берелик деп атабыз. Ошондо да айтып атышат, биз канча дейт, 1,5 километр алыс, 1,5 километр да эмес, кантка чейин барып машыгышат экен да ошо. Ана биз жаш балдар условия түзүш керек. Анткени булар дегенде спортко көңүл бурбаса, булар көчөдө көп жүрүп, анан жанагындай жаман иштерге аралашып кетип атышпайбы? А спорт менен эмне? Эртең менен барат, сабагынан келет да спорт менен машыгат, убактысын баары спортко кетет. Анан спорттун деле келечеги бар. Кошумчаласак, жаш өспүрүмдөр 2 салмак категорияда күч сынашып, жеңүүчүлөр акчалай сыйлыкка ээ болушту. Нурай Кайратова, Жаныбек Эгембердиев, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл буласын.